Her bir jaran Kırgız Respublikasının mamlaketten beke yer alууга укуктуу. Şondayбы? Анан бизге şu көпмөмө келбей атат да, трансформация иши бүтпөй атат. Баткенде жергиликтүү бийлик эл менен жолукса эле жол, суу көйгөйлөрү менен кошо турак жай үчүн жер маселеси алдыңкы орунга чыгат. Чек арада турган аймакта жашоо шарты оор болгондуктан жаштардын басымдуу бөлүгү турак жай салып эл катары жашаш үчүн миграциялап жүрөт. Анткени туулуп өскөн жеринде үй салууга жери жок. Bizde жаштар азыр айылда бар эле эки жакка кетет. Bizde турак жайга жер бөлүнбөй атат. Элдерибиз кыйынчылык менен кара тамек кылып, же шаарга, Европага, же Москвага барып иштеп келип, жер алып, үй салып кыйынчылык болуп атат да. Анан ар бир Кыргыз Республикасынын жараны бекер мамлекеттен жер алууга укуктуу. Ошонун негизинде биз ошол жер берсе биз турак жай салып жашасак деп. Чек арадагы элди кармап калуу үчүн биринчи кезекте жаштарга шарт түзүү зарыл. Андыктан турак жай салуу максатында тез арада жер трансформациясын жүргүзүү керектигин буга чейин өткөн элдик курултайда делегаттар айткан болчу. Бирок жергиликтүү бийликтин айынан трансформация иштери аягына чыкпай жатканын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Торобаев Баткенде делегаттар менен болгон жолугушууда билдирди. Бүт баштапкы документтерди айыл өкмөт, акимчилик, губернатор берет. Биздин өкмөттө, биздин министрлер кабинетинде бизде ал жерде маселе жок. Маселе жергиликтүү бийликте болду. Дайым каталарым алып келет да. Не үчүн дегенде бул жерде так керек. Эртең бирөө дагы келип камалып калбаш керек. Өзүңөр көрүп атасыңар. Жер мафиясы деген, жерди сатты деген сөздөр болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде документтер так кылсын. Жерлердин категориясын өзгөртүүдө жергиликтүү деңгээлдеги катачылыктарды жоюу багытында жана элдин турак жай маселесин чечүү максатында облустагы айыл өкмөттөрдөн тартып шаардык бийликтегилер жер трансформациясын туура жүргүзүү боюнча атайын окуудан өтүшкөн. Эми элге жер берүү процесси тездейт деп облустук бийликтен билдирди. Аны кайрадан эле жерлерди трансформациялоо бир канча министрликтердин макулдугунун негизинде гана токтом чыгарылат да. Ал кызматтарга эгерде биринчи жолу кетип кайтарылып, на доработку вернуть этип кайрадан оңдолгондо кайра эле экинчи этапта ошол министрликтердин кароосуна кайрадан өтүш керек да. Это бир канча тепкичтерди басып өтүп, бир канча убакытты алып койгондугуна байланыштуу биз ошон үчүн жеринде окуу семинарларды өткөрүп бергиле деп демилгени көтөрүп, сунуштап, бул жака келип окуу семинарлары өткөн. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунда ушул күнгө чейин турак жай салуу максатында жер алуу үчүн кезекке турган жарандардын саны 70 миңге жеткен. Мамлекет жерди туура пайдалануу максатында ипотекалык компания аркылуу төмөн пайыз менен берилүүчү көп кабаттуу үйлөрдү салууда. Бирок баарынын эле ипотекага үй алууга чамасы жетпейт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.